Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 35 сабак 5-бөлүм. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз эң кызыктуу темалардын бири өз жашообузда дагы абдан керек. Өз ишмердүүлүгүңдү уюштура бил. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Акыл эмгегинин маданияты китебинен 80, 81, 82 беттерден ушул теманы өзүңүздөр дагы кененирээк окуп чыксаңыздар болот. Өз ишмердүүлүгүңдү уюштура бил. Биз алдыбызга, максатыбызга жетүү үчүн өмүрдө өтө көп иштерди бүтүрүүбүз керек. Бүткөрүлө турган иштер ушунчалык көп. Эгер өз ишмердүүлүгүбүздү жакшы уюштура албасак, өмүрдөгү максатка жетпей калабыз. Ар бир адам максатка жетүү үчүн өзүнүн ишмердүүлүгүн туура уюштура билүү керек. Ал үчүн биз сиздерге төмөндөгү эрежелерди сунуштайбыз. Эң биринчи кезекте өмүрлүк, жылдык, айлык, күндүк максат менен жашоо. Экинчиден жылдык, айлык, жумалык, ошондой эле күндүк, сааттык план менен иштеп үйрөнүүбүз керек. Эч болбосо көңүлүбүздө дагы план түзүп, ошону аткарууга аракет кылышыбыз керек. Күндөлүк режим менен иштөөгө үйрөнүү зарыл. Атактуулардын ийгилик сырлары деген китепте дагы эң жакшы ойлор берилген. Ушул темабызга байланыштуу бир цитатаны сиздерге айта кетейин. Эгерде мен жашоомду өзгөрткүм келсе, муну бир гана мен ишке ашыра алам. Башка бирөө эч качан муну мен үчүн жасап бербейт деп айтып кеткен. Демек, ар бир инсан өз жашообузду, өз ишмердүүлүгүбүздү уюштурууда, өзүбүздүн жашообузда өзүбүз авторбуз. Ошондуктан келиңиздер, бардык пландарды азыр түзүп баштайлы. Күндөлүк режим менен иштөөгө үйрөнгүлө. Ушуну өзүңөргө адат кылып алсаңар дагы жакшы болот. 4. Ишти баштаардан мурда аны оюңда баштап, жүрүшүн акырын элестеткиле. Мен дагы жашоомдо ушул бөлүгүн абдан көп колдоном. 5. Иштин жөнөкөй, кызыктуу бөлүгүнөн баштагыла. Сабакка, ишке зарыл болгон бардык каражаттарды даярдап, анан ишти баштагыла. Ой пикириңди топтоштуруп, өжөрлөнүп иштей билгиле. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылык болсо, аны таштап койбой, өжөрлөнүп баштаган ишти аягына чыкканга аракет кылгыла дегим келет. Изденип иштөөгө аракеттенгиле. Ошондой эле, эгерде ишиңер жүрбөй калса, жасай албасаңар, ачууланып, таарынып, зеригип таштап койбогула. Бир аз эс алып алып, көңүл ачып, 5-10 минутадан кийин, же болбосо 1 сааттан кийин кайра баштаган ишиңерди аягына чыгарып бүтүргүлө. Эгерде кыйналсаңар, сурап үйрөнүүдөн такыр уялбагыла, кеңеш алуудан тартынбагыла. Ар дайым биларман адамдардан, китепти көп окуган адамдардан, ошондой эле китептен дагы кеңеш алып үйрөнгүлө. Өзүңөрдүн жасаган ишиңерди өзүңөр анализдей билгиле жана ойлонуп иштеп ойлонууну үйрөнүп адат кылгыла. Улуу данышмандар мынтип айткан экен: ийгиликтүү адамдар эч качан ката кетирбейт деген түшүнүк жок. Ийгиликтүү адамдар сөзсүз ката кетирет. Алар кетирген катасына карап, пландарын тууралайт. Мен дагы ошондой адамдардын биримин деп айтып кеткен. Ошондой эле кийинки биздин сунушубуз: ката кылуудан балдар такыр коркпогула. Эч нерсе кылбоодон корккула. Катаңды да, ийгилигиңди да анализдей билгиле. Жакшы үйрөнүп, ишти бүтүргөнчө кайра баштоодон зерикпегиле. Ар бир ишти бүтүрүүнүн бир нече жолу бар экенин унутпагыла. Оюңарда ошол көп жолдорду элестетип, эң ылайыктуу, тез бүтө турган жакшы жолун тандап, анан ишке киришкиле. Ишиңдин өнүгүшүн, келечегин элестет. Ошондой эле улуу, өрнөктүү адамдардын өз ишмердүүлүгүн уюштуруусун дагы үйрөнгүлө. Кыргыз элибизде дагы жакшы сөз бар: кулдай иштеп, бектей жүр деген. Демек, толук берилип иштеш керек. Иштеп жаткан ишиңерге берилүү менен мамиле кылгыла. Шашпай, бирок тез, жемиштүү иштей билгиле. Мүмкүн болушунча бир ишти баштасаң, аны бүтмөйүнчө башка ишке өтпөгүлө.
Кээ бир адамдар кандайдыр бир ишти баштагандан кийин тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болсо баштаган ишин таштап коет. Менин колумдан келбейт экен деп. Андай кылбаш керек. Индияны 2002-жылдары башкарып турган Абдул Калам деген улуу ойчул айтып кеткен экен. Кыйынчылыктар бул силерди сындыруу үчүн эмес, ичиңердеги жашырынып, уктап жаткан күчтү ойготуу үчүн берилет деп. Демек, кандай гана иш болбосун, баштаган ишиңерди таштап койбой, артка чегинбегиле деп айткым келет. Ар бир адам иштен чарчабайт, бир түрдүүлүктөн чарчайт. Ошол үчүн кээде 3-4 ишти бир баштап, тажаганыңарда алмаштырып дагы турсаңар болот. Мен ушул айем китебин колго алып окуган күндөн баштап азыркыга чейин ушул ыкманы, сунушту абдан жакшы колдоном. Бир күндө 3-4 ишти баштасам, ошол бир күндөн сутканын аягында сөзсүз түрдө баштаган ишти аягына чыгарып алсак болот. Силерге дагы сунуштайм. Иштин кыйын, татаал, түшүнүксүз жерине келгенде аны таштап кетпегиле же токтотуп койбогула. Иштин жалпы жыйынтыгын чыгарып, баштапкы план, максатыңар менен салыштырып, эмнеси бүттү, кайсы бөлүгү калды, эмне үчүн, эмне кылуу керек деген жана башка ушул сыяктуу суроолорду өзүңөргө берип, ишмердүүлүгүңөрдү уланта бергиле. Демек, балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтылган сунуштардын баардыгын жакшы өздөштүрүп, окууда, иште, турмушта пайдалана билсеңер, дайыма өз максатыңарга жетесиңер. Ар дайым өзүңөр өнүктүргүлө. Ал үчүн сөзсүз түрдө адамда жүрөк, көңүл, ыкылас үчөө бириккенде гана жыйынтык болот. Күнүмдүк жасаган ишиңерди өзгөртпөсөңөр, жашооңор өзгөрбөйт. Өзүңдүн ким экениңди билгиң келеби? Сураба. Тезинен ишке кириш. Жасаган ишиң сенин ким экениңди аныктайт деген цитата менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.